Көп күлөйлүбү же көп ыйлайлыбы? Урматтуу энелер, кандай кылайлы эми биягын? Иншалла күнөөлөрүбүзгө кичине ыйлап коелу. Көмесе маныш иншалла ислам динибизге айланып кетейли. Ислам динден айланып кетсе болот. Ыйлагандын дагы кайгынын чегин айтып койгон. Күлгөндүн дагы курсанчылыктын чегин айтып койгон. Андай эмес мисалы. Бирөөдөн мисалы эми албетте кайгы деген бар. Бул дүйнө ушундай, бири-бирин узатуу. Бүгүн бар, эртеге жок дүйнө. Баарыбыз кала бербейбиз. Пайгамбарлар дүйнөдөн көз жумган. Мен айтып атканым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жүрөктүн тазаланганын эки жолун айтты да. Жүрөк бузулат экен. Кандай баа темирге суу тийгенде айтпадымбы, дат басып кеткендей. Ошондой жүрөк да ушундай бузулуп кетет экен, күнөөгө толуп кетет экен, карайып кетет экен. Жүрөк катып кетет экен. Ошолой эми кантип тазалайбыз дегенде Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эки жолун айтты. Ал Куран окуу. Куран жүрөктү тазалайт экен, агартат экен, нурлайт экен, оңдойт экен, кубаттайт экен. Куран. Экинчиси өлүмдү көп эстөө. Өлүмдү көп эстөө бул өтө жакшы ибадат. Өлүмдү эстеген ибадат. Өлүм өзү акыйкат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам динин караңыз, өлүмдү сиз эстесеңиз, эрте келбейт. Күн сайын эстесеңиз, бүгүн келип калбайт. Өлүмдү унутуп, эсиңизден чыгарып койсоңуз, сизди унутпайт. Ал кечикпейт. Эрте дагы келбейт, кечигип дагы келбейт. Өз учурунда келет. Адашып дагы келбейт. Өзүнө келет. Кимге Алла чечим чыгарса, өзүнө келет. Өлүмдү эстегендин бир пайдасы кандай болду? Напсыны жеңе алабыз. Напсыны сындыра алабыз. Өлүмдү эстегенде ибадатка бекем болобуз. Тообага бекем болобуз. Арам нерселер таштаган жеңил болот. Качан биз өлүмдү эстесек, Пайгамбарыбыз бекер айткан жок. Ошон үчүн айтат, кимге насаат керек болсо, мага насаат айтып коюңузчу. Мага бир насаат берип коюңузчу. Мага бир насаат. Пайгамбарыбыз эмне деп атат? Насаатка өлүм жетиштүү. Насаатка өлүм жетиштүү. Өлүмдөн өткөн насаат жок. Ошон үчүн муту кабла ан тамуту дейт сахабалардын сөздөрүнөн. Өлгөндөн мурда бир жолу өлүп көрүңүз. Өзүңүздү өлүктөрдүн катарына бир эсептеп көрүңүз. Кандай болот эле депчи. Ошондо ана биз тилибизди тыя алабыз, жүрөгүбүздү тыя алабыз, алкымыбызды тыя алабыз, арам нерселерден сактаныш жеңил болот, ибадаттарга күч кубат болот. Урматтуу эжелер, урматтуу эне карындаштар, убакыт деле бир жакындап калды. Демек сиздерге иншалла унутпай тургандай, бизге сиздерге иншалла бүгүнкү насаатыбыз ушул болсун, бүгүн сабагыбыз ушул болсун. Ар бирибиз ахиретке даярданайлы. Ар бирибиз себеп дегенде ар кимибиз өзү үчүн жооп беребиз. Сиздин күйөөңүз таква болсо, ал өзүнө. Канча динде жашаса, намаз окуса, ал өзүнө. Кээ бирлер айтат да, мен балам намаз окуйт, мен күйөөм намаз окуйт, сизчи? Анын кабыры өзүнчө. Сиздин кабырыңыз өзүнчө. Сиздин кызыңыз окуса, ал анын пайдасы өзүнө, сизге эмес ал. Алла сизден өзүңүздөн сурайт. Апасы окуса, кызы окубай жүрсө, кыздан өзүнөн сурайт Алла Таала. Демек ар бирибиз даярданайлы. Ар бирибиз алхамдулилла үмүт менен жашайлы. Кечеги күндүн кайгысы бүгүнкү күндүн бактыбызды бузбасын. Кечеги күндө кайгы бар эле, проблема бар эле, унутуп коюң, көмүп коюң, кетти ал. Бүгүн деле ошо кайгыны кайра кайталай бербей. Бүгүнкү күндү бузбаңыз. Бүгүнкү күндү алхамдулилла Алла Таалага шүгүр кылыңыз. Алла Таалага тоба кылыңыз. Алла Таалага каниет кылыңыз. Жаратканга разы болуңуз. Бүгүн намазды үйрөнүңүз. Бисмилла деп, эми намазды таштабайм. Эми Куранды таштабайм. Күн сайын 5 мүнөт, 10 мүнөт эстегенде урматтуу энелер, үйдө диний китеп окуңуздар. Биз бир жолуктук, мүмкүн 1 жылдан кийин жолугаарбыз. Мүмкүн жолукпай калаарбыз, Кудай билет. Алла билет. Ошондон кийин ким бар, ким жок. Бирок ушу бир аманат. Үйдө китеп окуйлу, Куран окуйлу, Пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуйлу, өзгөчө амалдарга кызыктырган диний китептерди окуйлу. Фазаил амал деген китеп бар.
Тандалган хадис деген китептер бар. Момундардын бакчасы деген китептер бар. Ушуларды үйрөнгөндөн кийин анча-мынча фик китептер, хадис китептер, Кур'ан, ушуларды маселелерди үйдө диний маселелерди угайлы кичине. Эмне үчүн? Үйүбүздө дайыма эле музыка, дайыма эле балакат, салакат, ушак, азыркы соц тармак ушактан башка эчтеке жок азыр. Ошо менен эле кете бере турган болсок, жашообуз түгөнө берет, жүрөгүбүз карая берет, күнөөлөрдү ала беребиз, ахиретке барып калабыз да ошо ойдо. Не кереги бар антип баргандан көрө? Анан көрө такыбалык менен барайын, күнөөдөн тооба кылып барайын, намаз менен барайын, зикир менен барайын, Кур'ан менен барайын, элге мега пайдам жетсин, кайрымдуулук менен барайын, кол ачыктык менен барайын. Анан аз болсо да садака кылып жүрөйлү. Сиздин эски кийимиңиз барго? Кээ бир энелерге, келиндерге жаңы ошол. Ошон үчүн иншалла болор болбогон эле жолук кийимге кайра кап боло бербейли. Бүгүн мен албай калдым, тигинтип калдым, мынтип калдым да жок туганда.